мени Бакиев сүйгөндөн, жакшы көргөндөн, же болбосо ошол кездеги өкмөт бүгүнкү күндө Феликс Шаршембаевден сурагыла, өкмөт жакшы көргөндөн ошол кызматты сунуштаган жок. Аябай каттуу сынга алып жүрдү эле, ушул жигитти бир тегирменин ташын таштап көрөлү деп ойлошту. Кудайга чексиз шүгүрчүлүк келтирем. Мен бир жыл иштептирмин. 6 жыл ордунан козголбогондорго дагы ушул суроону бербейсиңер. Эмне кылып койду деген. Мен 1 жыл иштептирмин. 1 жылда эмнеге жетише алдык биз? Бүгүн мына мугалимдердин баары ата-энелер каршы болуп мугалимдерге чыгып атат көчөгө. Бизден акча жыйнап атат. Мектепти бөлүп койду. 50 сом берген балдарды бир класста, 500 сом берген балдарды башка класста деп. Бул эмне деген жапайычылык. Ошол кезде ата-энелеринен мектептин оңдоо түзөө иштерине акча жыйнаганды кан буугандай бууган Мадумаров. Ошол кезде 1 класстан 4 класска чейинки балдарга ысык тамак уюштурган Мадумаров. 1 жылда 30% китеп фондун жаңылап берген ошол Мадумаров. 1 жылдын ичинде бүтүндөй пенсионерлерге, баякында жөлөк пул алып аткандарга un менен, буудай менен, шекер менен, башка менен берип эмес, акчалай түрдө берип калганга жетишкен Мадумаров. Төрөт үйлөрдүн бүт бардык ооруканалар бекер болгонго жетишкен Мадумаров. Муну мен керт башым менен жоопкерчиликке алам деп бардым. Мен ошолорду жасай алдым. Мунун тарых баасын берет. Мен сыймыктанам булардын баарына.